терезеси жок чоң караңгы бөлмө. Анын ичинде кылмышка шектүүлөр коопсуздук кызматкерлери тарабынан кыйноого алынып сурак беришүүдө. Бөлмөнүн полуна кан жана башка биологиялык суюктуктар чачырап жатат. Дал ушундай көрүнүштү сиз боевик кинодон көрүп жүргөн чыгарсыз. Себеби кино көрүүчүнүн эмоциясын ойготуш үчүн чындыкты курчутуп, көркөмдөп көрсөтөт. Мына ушундай кинонун сценарийин азыр айрым эмпулор чындык катары коомго таркатуу аракетинде. Алардын бири Freedom for Eurasia уюму УКМКнын имаратындагы камактагылар үчүн атайын кыйноо бөлмөлөрү бар деп апыртма билдирүүсүн жарыялады. Бул билдирүүдө кудум кинодогудай УКМКнын башкы имаратынын жертөлөөсүндө терезеси жок чоң бөлмө. Анда сурак маалында электрошокер колдонулганы, сууга чөктүрүп моунтулганы сөз түрүндө гана жазылган. Бирок Freedom for Eurasia уюму бул билдирүүсүндө айтылган дооматтарга бир да конкреттүү далил келтирген эмес. Бир да факты жок. Бардык айтылгандар белгисиз адамдардын озеки көрсөтмөлөрүнө гана таянып, бизге айтылды. Көрсөтмөлөргө ылайык деген сөздөр менен гана чектелген. Бул биринчиден. Экинчиден, бул дооматтарды көтөрүп чыккан Freedom for Eurasia уюмунун өзү да олуттуу суроолорду жаратат. Уюм болгону 2021 жылы гана түзүлгөн. Башкача айтканда, анын адам укуктары жаатындагы узак жылдык тажрыйбасы, эл аралык деңгээлде таанылган репутациясы деле жок эсе. Көбүнчө Борбор Азия өлкөлөрүндө башаламандык уюштурууну көздөгөндөргө же өлкөсүнөн качып чыккандарга Европадан баш паник алганга жардам берет. Үчүнчүдөн, Freedom for Eurasia уюмунун жетекчилиги да суроо жаратпай койбойт. Анткени анын негиздөөчүсү Кыргызстандан качып Австрияда көп жылдан бери жашап жаткан Лейла Назгүл Сейитбек. Өзү өлкөдөн сыртта жүргөн, ички процессти жеринен билбеген адамдын Кыргызстандагы мамлекеттик органдар тууралуу билдирүүсү канчалык негиздүү деген суроо жаратат. Дагы бир жагдай, Лейла Назгүл Сейитбек Кыргызстанда жашап жүргөндө алдамчы катары коомго таанылып, кала берсе милиция тарабынан издөөгө да алынган. Ал эки эркек киши менен бирге элге үй алып беребиз деп акчасын алып, изин суутуп кеткен деген кептер айтылган. Алдамчы Лейла Назгүл Сейитбектин азыр Freedom for Eurasia аттуу НПО ачып, иштетип жатканы кимдин кызыкчылыгын коргоп, акча табары айдан ачык. Негизсиз, далили жок. Бирок бийликти жамандаган мындай билдирүү батыштын камчысын чапкандарга майдай жакты. Дароо пост жазып, атайын кызматты кароолоого түштү. Ал эми мекенинен качып Грузияда жашап жүргөн Лейла Саралаева УКМКдан кыйноого кабылгандар барбы деп пост жазды эле. Комментарийде бир да жаран фейк аккаунт болсо да, ооба бар, мен кыйноого кабылгам деп жазгандар жок. Эгерде мындай көрүнүштөр чындап болсо, жок дегенде бирөөдө болсо, өзүн жабырлануучу катары атап, үн катмак. Негизи соңку жылдары Кыргызстан экономикалык жактан да, социалдык жактан да, коопсуздук багытта да чындалып, олуттуу өзгөрүүлөргө күбө болуп жатат. Мындай жылыштар элдин алкоосун артып, мамлекеттин келечегине болгон ишенимди арттырууда. Бирок ар бир ийгиликке көлөкө издегендер эптеп болсо да өлкөдө төңкөрүш жасоо аракетинде ар кандай жолдорду издеп жатышат. Алар кандай гана аракеттерди көрбөсүн максатына жетишпейт. Себеби азыр коом ак караны ажырата алат. Эң маанилүүсү туруктуулук жана тынчтык.